эмне үчүн умрага барышыбыз керек деген негизи биз эң биринчи исламда 5 рүкүн бар экенин билишибиз керек. Ислам 5 парз бар. Биринчиси келме келтирүү, ашхада ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах. Келме келтирип, экинчиси икамус салат, намазды тургузуу, үчүнчүсү ита уз закат, зекет берип баштоо, эгер мүлкүң ошого жетсе. Төртүнчүсү саум фир Рамадан, Рамазан айында бир жылда бир парз орозосун кармоо. Жана бешинчи парз ал-хаджу ман истатаа илейхи сабила. Кимдин кудурети жеткен болсо, ажылык амалына баруу. Бул исламдагы 5 парздын акыркысы да. Умра бул ажы деген, ахадж, ажылык деген сөз өзү ниет кылуу. Бир ыйык жерге барууну ниет кылуу деген сөз. Зыярат кылуу деген сөз. Умра деле зыярат кылуу деп которулат. Шарай мааниси болсо ыйык бир жерди зыярат кылуу. Умра бул кичи ажылык. Демек 5 парздын бирөөсү деп кетсек деле болот да. Ажылык, чоң ажылык жана кичи ажылык бул умра. Эми бул 5-чи ажылык, бул 5-чи парз болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дагы эң акырында үммөтүңө парз кылдым деп Аллах Таала акырында буйруган. Хижридин 9-чу хижри жылында пайгамбарыбыз 10-чу хижри жылы көз жумган болсо, 9-чу хижрийда бул момун мусулмандарга, пайгамбарыбыздын үммөтүнө парз кылынган ибадат болуп эсептелет дагы. Өмүрдүн аягында бардык ибадаттардан кийин парз кылынгандыгы үчүн мен дагы айтат элем, бул умра кичи ажылык. Буга чейин 4 парзды кичине үйрөнүп бара турган сапар деп айтат элем да. Адам эң биринчи ла илаха иллаллах, Аллах жалгыз, Мухаммад анын элчиси экенине жүрөктөн ишениш керек. Китептерди алып окуш керек, сабактарды угуш керек. Ынанып Аллахтын жалгыздыгын тастыктагандан кийин намаз окуганды пенде билиш керек деп эсептейм. Намаз сыйла, байланыш. Алланы тааныгандан кийин сен эң жакшы нерсе бул Аллах менен байланыш экенин түшүнүшүң керек да. Болбосо булар жок, умрага түзмө-түз барган анча тузу жок тамак окшоп калат да. Намаз байланыш. Мисалы, ар бир нерсени жасаган инженер болот да. Машинаны жасаган инженерге күнүнө 5 жолу ошол машинаны киргизе берсең, ал инженер өзү жасаган билет. Машинанын кайсы жери кичине бузулуп калды, кайсы жери майы түгөп калды, кайсы жери чийилип кетти, билет дагы 5 жолу киргизе бергенде оңдоп кое берет. Ошол сыяктуу момун мусулман адам бизди жараткан Аллахтан артык эч ким бизди жакшы билбейт да. Канча дары ичпе, витамин ичпе, канчалаган коучтарга барба, башкага барба, сени жараткан затчалык эч ким сени изилдей албайт, сени дарылай албайт. Ошондуктан бир күндө 5 жолу сени жараткан астына өзүңдүн каалооң менен мага бул жерде пайда бар деп өзүңдү киргизе бергенде, Алла Таала сенин бүт кемчилигиңди көрүп турат. Койчу, ушул пендемдин жүрөгү кысылып атыптыр, жазып коеюн. Ушул пендем зарыгып жатыптыр, мен бүтүрүп коеюн деп Аллах Таала бүтүргөнгө, нурун жадырганга кадыр. Демек биз намазды жакшы билишибиз керек. Үчүнчүсү, намаз билген адам байлыгы 235 миң деп эсептелет. Бүгүнкү күндө бизде 85 грамм алтындын баасына жеткен болсо, ошонун 2,5% чыгарып үйрөнүп, орозону бир жылда бир кармап, андан кийин умра жана ажылык сапарына барса жакшы болот деп ойлоймун да.